Арыбагыла балдар. Силер менен бүгүн видео сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз адабияты 8-класс. Жаңы тема Молдо Кылыч Чүй баяны поэмасы. Баарыбызга белгилүү болгондой Молдо Кылыч жөнүндө биз жыл башында маалымат алганбыз. Молдо Кылычтын өмүр баяны жана чыгармалары жөнүндө өткөн элек. Анда ошол билимибизди текшерүү үчүн суроолорго жооп берүүгө аракет кылалы. Молдо Кылыч ким болгон? Анын кайсы чыгармасын өткөнбүз? Молдо Кылыч көбүнчө кандай темада жазган? Анын кайсы чыгармасы Казан шаарында басылып чыккан? Балдар, өткөн теманы эске салып, ушул суроого жооп бергенге аракеттенели. Суроого жооп тапкан болсок, анда баарыбыз көңүл буруп карайбыз. Молдо Кылыч алгачкы жазгыч акын болгон. Ооба, анын Канаттуулар деген чыгармасын өткөнбүз. Ошондой эле көбүнчө жаратылыш канаттуулар жөнүндө жазган. Ал эми 1911-жылы Зилзала деген чыгармасы Казан шаарында басылып чыккан. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Молдо Кылыч жаңы сабаттын жарчысы, айдың, ойчул, жазгыч акын болгон. Карагылачы, Молдо Кылыч ошол мезгилинин өз заманынын сабаттуусу. Жазганды билген, окуй алган адамдарды ким деп атап коюшчу эле? Анда эмесе Молдо Кылычтын өмүр баянына кыскача дагы токтолуп өтөбүз. Молдо Кылыч Шамыркан уулу Кыргыздын алгачкы акындарынын бири. Кочкор өрөөнүнүн Бугучу деген жеринде төрөлгөн. Кылычтын өз атасы Шамыркан атактуу баатыр Төрөгелдинин тун уулу. Кылыч 5 жашка чыкканда анын атасы Шамыркан дүйнөдөн кайтат. Ал атасындай жаш кезинен чыйрак, зирек бала болуп чоңойот. Анын Зилзала деп аталган чыгармасы 1911-жылы Казан шаарында араб арифи менен басылып чыккан. Бул кыргыз элинин тарыхында басмага жарыяланган алгачкы чыгармалардан болгондугун айгинелейт. Анын чыгармалары Чүй баяны, Кермето, Канаттуу, Кол казал, Кара кочкор, Кыз жигит, Мал казал, Жатакчылар, Чүй канаттуулары. Ал эми сатиралык чыгармалары Бүркүттүн тою, 17 бий, Качанак Молдо Сулайман, Молдо дүйшө, санаттары Зар заман, Азаматтар, Сапар. Ошондой эле кошокторду да жазган экен. Чыгармалары адам баласынын жүрүм туруму жөнүндөгү этикалык ойлорго, накыл сөздөргө, тарбия таалим идеяларына бай. Чүй баяны, Буудайык чыгармасы табиятка каршы баруу адам баласы үчүн трагедия менен аякташы мүмкүн деген философиялык ойду билдирип турат. Молдо Кылычтын чыгармалары тоталитардык идеология узак мезгил бою саясий кодулоодо болуп, кара сандыкка жабылган. Анын чыгармачылыгы жөнүндө 40-жылдары илимий эмгек жазган окумуштуу Тазабек Саманчин улутчул, космополит катары куугунтукка алынган. Молдо Кылычтын адабий мурастары биз эгемендүүлүк жылдарына кайткандан кийин гана кайра окууга киргизилген. Жакшы билебиз, молдо сөзү агартуучулуктун ачкы сөзү болуп эсептелинет. Мына окуганды, жазганды билгендиги үчүн дагы Молдо Кылыч деп аталып калган экен. Азыр эми биз акындын кол жазмаларына күбө болобуз.
ошол мезгилде өзүнүн жазган кол жазмалары, сакталып калган кол жазмалары. Байкадыңарбы? Молдо Кылыч араб арифинде жазган экен. Ал эми бул Молдо Кылычтан жазылып алынган анын ырлары. Жазуу фонтунда сакталган анын ырлары. Жогоруда айтып өткөндөй, таза Ик Самынчин анын ырларын, чыгармаларын изилдеген. Ал эми силерге суроо. 150 жылдыгы качан белгиленген? Демек, 1866 жылы төрөлсө, 150 жылдыгы 2016 жылы белгилениптир. Азыр эми Молдо Кылычтын Чүй баяны деген поэмасындагы Чүй баяны сүрөттөлгөн мезгил жөнүндө сөз кылабыз. Молдо Кылычтын Чүй баяны аттуу поэмасында орустарга болгон мамилесин, көз карашын шарттуу түрдө экиге бөлүп көрсөткөн. Алгачкы жана кийинки деп бөлүп көрсөткөн. Эгерде алгачкы мезгилде толгонуу, чочуркоо, шектенүү, жек көрүү мүнөздүү болсо, кийинчерээк акындын көз карашында орустар белгилүү өзгөрүүлөр пайда болот. Алгачкы мезгилде акын ислам динин орустар булгап коет го деп коркуп, аларды жек көрсө, кийинчерээк Чүй боорундагы жаңы өзгөрүүлөрдү, чарбадагы жаңылыктарды орустар алып келгендигин айтат. Негизинен Чүй баяны антиорустук ойдогу казалды эле эмес. Андагы башкы ой, негизги идея Чүй өзөнүнүн керемет табиятын, эли жерин ачып көрсөтүү. Чыгарманын эң басымдуу бөлүгү Чүй өзөнүнүн өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн айтууга багытталган. Акын 140 өсүмдүктүн, ошондой эле 73 жаныбардын атын атайт жана ал аркылуу бул аймактын флорасынын жалпы өзгөчөлүктөрүн көрсөтүүгө аракет кылган. Балдар, өз алдыңарча китептен окуп чыгасыңар. Ал эми жазуу ишин аткарабыз. Акындын Чүй баяны чыгармасындагы 140 өсүмдүктүн 73 жаныбардын атын атады деп айтып өттүк. Силер окуу китебин үзүндүн окуп, өсүмдүк менен жаныбарлардын аталышын бөлүп жазасыңар. Ошондой эле төмөндөгү суроолорго жооп бересиңер. Үйгө тапшырма: Чүй баянын окуйбуз жана сөзсүз түрдө дептерге жогоруда айтылган суроолорго жооп жазабыз.